Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Кыргызстан күмүштүн экспортун көбөйттү. Кыргызстан 2023 жылдын январынан августка чейин 724,3 килограмм күмүш экспорттоду. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Бул көлөмдүн бардыгы Гонконгко, Кытайдын атайын административдик округу жөнөтүлгөн. Жалпы баасы $794,000 түзгөн. Кыргызстан негизги чет өлкөлөргө күмүштү чоң көлөмдө сатып келген. Мисалы 2020 жылы 12 тоннадан ашык, бирок соңку кезде экспорт төмөндөй баштады. 2021 жылы 3,8 тонна, 2022 жылы 707 килограмм. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өткөн жылы күмүштүн баары июль айына чейин сатылып бүткөн. Ал эми жаңы маалымат боюнча алгачкы 4 айда сатылган, жыл соңунда экспорт болгон эмес. Булак Спутник KG. Улуттук банк ар кандай өлчөмдөгү 500 сомдук купюралар түшүрүлгөн видеого түшүндүрмө берди. Соц тармактарда тараган жаңы чыгарылыштагы 500 сомдук банкнот тууралуу тартылган видео боюнча Улуттук банк төмөнкүлөрдү билдирди. Улуттук банк өзүнүн билдирүүсүндө видеодо көрсөтүлгөн 500 сомдук банкноттор талап кылынган сапатка жана өзгөчөлүктөргө ылайык келишин тийиштүү экспертизадан өткөрүү максатында банкноттордун ээсинен Улуттук банкка тапшырууну суранат. Комментарийлер банкнотторго тиешелүү экспертиза жүргүзүлгөндөн кийин берилет. Ошондой эле Улуттук банк банкноттор эл аралык сапат стандарттарына ылайык даярдала турганын белгилеп, анын сапаты даярдоонун ар бир баскычында текшериле тургандыгын кошумчалады. Эгерде сиздерге шектүү банкнот, монета туш болсо, аны укук коргоо органдарга же Улуттук банкка тапшыруу зарылдыгын, ал жактан адистер банкноттун аныктыгын текшере тургандыгын эскертет. Улуттук банк шектүү банкнотторду жана монеталарды экспертизага дүйшөмбүдөн тартып, жума күндөрү саат 9:00 15:00 чейин кабыл алат деп айтылат маалыматта. Экспертиза жүргүзүү үчүн эч кандай акы алынбайт. Экспертиза мөөнөтү 5 жумушчу күндөн ашпайт. Булак Супер KG. Илхам Алиев Тоолуу Карабактын борборунда азири туусун көтөрдү. 15 октябрда Азербайжан президенти Илхам Алиев Тоолуу Карабах коомчулук тааныбаган республикасынын мурдагы борбору Степанакерти азыр Ханкенди азери туусун көтөрдү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн президентинин расмий сайтында жарыяланды. Маалым болгондой, муну менен Азербайжан Карабах боюнча толук суверенитетти калыбына келтиргенин көрсөттү. Экинчи Карабах согушу токтогондо бул учур келерин билгем. Ошол күнөн бери 3 жылга жетпеген убакыт өттү. Биз бул жерде Ханкендиде, Ханкенди шаарынын борборунда, Азербайжандын келби астында, Азербайжандын желеги астында турабыз. Бул чоң бакыт жана тарыхый окуя деп белгиледи мамлекет башчысы Алиев. Белгилей кетсек, Хожавен шаары 1992 жылдын 2 октябрында Армениянын куралдуу күчтөрү тарабынан оккупацияланган. 2023 жылдын сентябрындагы ок атышпоо келишиминен кийин шаар Азербайжандын көзөмөлүнө өттү. Эске салсак, 19 сентябрда Азербайжан Тоолуу Карабахта конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү максатында жергиликтүү антитеррордук чаралар башталганын жарыялаган. Сентябрда Тоолуу Карабах ок атууну токтотуу жана куралдарын таштай турганын билдирип, Азербайжан бийлигин республикада борбордук деп эсептей турганын жана Баку менен конструктивдүү диалог курууга ниеттенип жатканын маалымдаган. 21 сентябрда Эвлах шаарында Азербайжан бийлиги менен Карабахтагы армиян өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, реинтеграция маселелерин талкуулашкан. Алиевдин өкүлү Элчин Намирбеков Sky News Arabia басылмасына берген маегинде эки тараптын ортосундагы көйгөйлөр бир жолугушууда эле чечилип калбай турганын билдирсе, Карабахтагы армиян өкүлдөрү Баку менен жыйынтыкталган келишим болбогонун жана айрым деталдарды макулдашуу керек экенин маалымдаган. 28 сентябрда таанылбаган Тоолуу Карабах Республикасынын президенти Самвел Шахраманян 2024 жылдын 1 январынан тарта өлкөнү жокко чыгаруу буйругуна кол койгон. Булак Супер KG.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Россиядан Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү тик учак алынды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Россиядан Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү тик учак алынганын өлкө башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков соц баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында саамалык эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында болгон. Тик учак бардык аппараттар менен алынды. Лебедка, кычкылтек аппараты, медициналык модуль, өрт өчүрүүчү шайманы, жүргүнчү отургучтары, эки капталында кошумча май бактары, жаңыртылган күчтүрүү кыймылдаткыч коюлган, деди Орунбеков. Ал өзгөчө кырдаалдар тармагында колдонулуучу техника улам жаңыланып, мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатканын белгилеген. Эскерте кетсек, Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга 12 октябрь күнү расмий сапар менен келип, 13 октябрда КМШ өлкө башчыларынын саммитине катышкан. Булак Спутник эжи. Путин батыштын сазайын берет. Орус президенти Владимир Путин эгер батыш Орусия менен согушууну кааласа, бул таптакыр башка согуш боло турганын айтты. Бул тууралуу Путин Россия мамлекеттик каналына билдирди. Украинанын контрчабуулуна токтолгон Путин, токтоп калган контрчабуул толугу менен ийгиликсиз болду, деди. Путин орус аскер бөлүктөрүнүн кармашуу линиясындагы позицияларын жакшыртканын билдирди. Орусия менен Кытай кайрадан аскердик блок түздү деген дооматка байланыштуу Путин: биз муну көп жолу айтканбыз, биз мындай аскердик жана саясий айланышка бирикпейбиз. Муну америкалыктар кылып жатышат. Анын үстүнө алар союздаштарын Орусия жана Кытай менен мамилесин начарлатууга мажбурлап жатышат, деп айтты. Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинде Вашингтондун жана анын союздаштарынын Орусия жана Кытай менен бир убакта согушууга, анын ичинде өзөктүк жаңжал вариантын кароо сунушуна сереп салган Путин. Эгер ал Орусия менен согушууну кааласа, анда бул таптакыр башка согуш болот. Эгерде негизги өзөктүк державалардын ортосундагы согуш тууралуу айта турган болсок, анда бул таптакыр башка окуя, деди. Орусия менен да Кытай менен да согушуу ыктымалдыгын чанжырактык деп сыпаттаган Путин мунун баарын олуттуу эмес деп эсептегенин жана бирөөлөрдү коркутуу үчүн күн тартипке чыгарылганын кошумчалады. Булак Назар Ньюс кежи.